Emне үчүн биз ушул 3 элементти айтып атабыз. Эң негизгиси өсүмдүктүн курамына өсүш үчүн бул азоттук жер семирткич керек болот. Ал эми жалпы түшүм пайда болсун үчүн жана ошол эле репродуктивный орган деп коет, же болбосо ошол түшүмдүн байлашына фосфор керек болуп калат. Ал калий болсо ушул бизге өсүмдүктүн өсүшүнө, жалпы топурактагы азык затты өсүмдүккө жеткизүү үчүн калий колдонулат. Биздин топуракта калий жетиштүү, бирок ошого карабастан 1 центнердин тегерегинде калийлерди берип койсок, бул аздык кылбайт, көптүк да кылбайт. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо фосфор, калий жер семирткичтери болсо, колдонбогонубуздан өсүмдүктөр ысык болгон мезгилде суукка да чыдамдуулугун жалаң ушул фосфор, калийге байланыштуу болот. Эгерде биз жана толук кандуу фосфорду, калийди топуракка бербесек, анда кышында күздүктөр үшүп кетиши мүмкүн, фосфор жетишпей калса өсүмдүктөр өспөй өлүп калышы мүмкүн, калий жетишпесе да ошондой болот. Мына ошондуктан бул жер семирткичтердин баардыгын лабораториядан аныктап, жалпы ошолордун баардыгын тең бирге бергенге аракет кылыш керек.